Мына замандаштар, моундай ушанка. Тактап айтканда тумак, натуральный мех. Бисмилля. Заказ бүттү. Заказ бүттү. О, кой тур. Бул кардарыбыз кече көрүп, бизде бар могул тумактарды, калпактарды көрүп алып, Алмаз мага бир ушанка жасап берчи деди элем. Размери мага чоң. Замандаштар, туура түшүнөсүздөр. Размери чоң. Муну мындай кылып туруп, төбөсүн чечип, жакшынакай кылып туруп, муну мындай кылып түшүрүп алса да болот. Түшүрүп алса да болот. Жакшынакай. Муну мындай кылып артка байлап койсо да болот. Артка байлап койсо да болот мындай кылып. Мунун баары могул мехти көрүп алып заказ берди. Алмаз, сеники таза мехтен жасайт экенсиң, койдун терисинен. Ушундай кылып туруп бир жакшы тумак жасап берчи деди эле. Мына могул ушанканы чыгардык. Кандай болуптур замандаштар? Сиздер да ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Мына быйылкы кышта Кудай буйрса, Кыргыздын өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан моундай ушанка тумактар бар замандаш. Кыргыз өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан моундай безруковка. Машина айдасаңыздар да сонун, кийип жүрсөңүздөр дагы, офисте жүрсөңүздөр дагы, кандай кайсы жакта жүрсөңүз дагы жакшынакай даана, өпкөнү сактай турган, бөйрөктү сактай турган ушундай натуральный мехтен ушулар бар. Андан бөлөк замандаштар өзүбүздүн өндүрүштө моундай кычыраган обувтар бар. Эң жакшы бүгүнкү күндө суроо талапка ээ болуп аткан дөң кара. Мындай ичи натуральный мех, таман аябай жеңил, анан сыз өткөрбөйт. Мунун анткени батеги 4 катар кожа. 4 катар кожа замандаштар. 3 катар куйдун териси, 1 катар койдун териси. Анан замандаштар биз ушунун баарын тигип атсак, Алмаз мага деп өзү Нурлан деген жигит Москвадан 25 миңге алган экен. Москвадан алдым эле дейт, алып келиптир өзүнүн курткасын. Ушуну моундай бир жакшынакай мехтен куртка дубленка тигип берчи, сен колуңан келет деп келген экен. Анан эми аракетибизди кылып көрөлү замандаштар командабыз менен. Өзү негизи моундай стандарт куртка экен. Ушуну бизге заказ берип атат ал жигит. Нурлан мына моундан заказ берип атат. Алмаз могул. Бул деген замандаштар, могул тери өзү эле 4,5 миң сом турат. Анткени швейцарский мех, Швейцариянын койлорунун терisi. Бул боелгон эмес, бул декоративный мех деп коет. Өзүнүн ушул свети ушундай. Анан Алмаз ушундан мага жака коюп берчи, ушундан тигип берчи деди. Анан биз муну көргөздүк. Кудай буйрса, айтыңыздарчы, кайсынысы жакшы көрүнгүдө экен? Кайсынысы жакшы көрүнгүдө экен? Кудай буйрса, ушундай дубленка тигип беребиз. Комментарий, ой пикириңиздерди жазыңыздар. Эмне каалайсыздар? Мехтен, кожадан заказыңыздарды бериңиздер. Кудайым буйрса, баарыбыз биргеликте, бир күчтө Кыргыз брендин түптөйбүз. Анда эмесе сиздерди терең урматтап Алмаз Өмүр командасы менен кызматыңыздарда.